Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү демилгелеген депутаттар Кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келишимдерге кол койгон кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу боюнча норманы да киргизүүгө ниеттенишүүдө. Мурдагы жетекчилердин чыккынчылыгынан улам мамлекет Кумтөрдү башкаруу таяныштарынан ажырап, өз үлүшүнүн көпчүлүк бөлүгүнөн кол жууган. Баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр тууралуу кабарчыбыз Самат Асипов билип көрдү. Конституциянын жаңы долбоору учурда коомдук талкууда турат. Андагы негизги өзгөртүүлөрдүн бири кылмыш жоопкерчилигинин эскирүү мөөнөтү тууралуу. Баш мыйзамдын жаңы сунушталып жаткан вариантында 26-берене жаңы 7-бөлүк менен толукталууда. Жасалган кылмыштын эскирүү мөөнөтү келгенде жазык жоопкерчилигинен бошотуу укугу мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Жазык жоопкерчилигине тартуунун эскирүү мөөнөтү сот тарабынан гана колдонулат. Кылмыш жасалган бардык учурларда эскирүү мөөнөтү келгенине карабастан жазык иши боюнча тергөө ишти сотко берүү менен акырына чейин чыгарылат. Кумтөр алтын кенин иштетүүгө даярдоого жана иш жүзүндө өздөштүрүүгө байланыштуу кызматтык кылмыштарды, ошондой эле Кумтөр кенин иштеткен мамлекеттик эмес ишканалардагы жана уюмдардагы кызматтын кызыкчылыктарына каршы кылмыштарды жасаган адамдарга эскирүү мөөнөтү колдонулбайт. Аталган адамдар ушул кылмыш жосундарын кайсыл убакта жасагандыгына карабастан жазык жоопкерчилигине тартылууга тийиш. Буга эскирүү мөөнөтүн колдонуу тууралуу мыйзамдуу күчүнө кирген сот актылары бар адамдар кирбейт. Серепчилердин пикиринде эртеби кечпи Кумтөр келишимдерине буга чейин кол койгон ар бир жетекчи жооп бериши керек. Бирок ушул убакка чейин өлкөнүн мыйзамдарында муну ишке ашырууга тийиштүү нормалар жазылган эмес. Тактап айтканда, кылмыш жаза кодексинде оор кылмыштар үчүн эскирүү мөөнөтү 10 жыл деп жазылган. Кумтөр деген өзүнүн баягы келечекке да Кыргызстандын кийинки келечегине да аябай чоң залакасы тие тургандай талаш тартыш маселелер көп. Өтө экология тармагында да багытында. Ошондуктан азыр бизде колубузда мындай курал жок болуп, ушуларды жоопко тартып, кийинки жетекчилер үчүн дагы мындай бир чоң бир сабак бериш үчүн ушу жол ачылбай атат да, мындай юридикалык жагынанчы. Эксперттер баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү, анын ичинен Кумтөр боюнча жазага тартуунун эскирүү мөөнөтүн алуу туура деп эсептешет. Бирок бул ири долбоор боюнча териштирүү өтө олуттуу болот жана узакка созулушу мүмкүн. Андыктан кылмыштын эскирүү мөөнөтү боюнча чечимди бир гана сот кабыл алууга тийиш деп эсептешет. Идея, которая связана с дополнением статьи 26. Негизи Конституциянын 26-беренесине киргизилип жаткан өзгөртүүнүн мааниси туура эле. Анда оор кылмыштар жасалган учурда тергөө амалдары акырына чейин жүргүзүлөт. Ал эми кылмыштын эскирүү мөөнөтү боюнча бир гана сот чечим кабыл алат. Бирок мындай идея туура болгон менен мыйзамга дагы толуктоолор керек. Мисалы, тергөө кызматкерлери же прокурорлор эскирүү мөөнөтү бүттү деп ишти токтотуп койбош керек. Бул маселени бир гана сот чечиши керек. Конституцияга өзгөртүү киргизгенден кийин мына ушул нерселерди мыйзамга так жазып чыгуу зарыл. Конституцияны өзгөртөбүз десе эле, бул деген президент өзүнүн бийлигин күчөтүп атат деп. Бул жолу биз президенттин андай аракетин көргөн жерим жок, такыр эч жерден. Тескерисинче, премьер-министрдин нукура парламенттик башкарууга жооп бере турган премьер-министрдин гана укугун жогорутуу жөнүндө сөз болуп атпайбы да, оңдолордун бирөөндөчү. Биз аган барышыбыз керек, коркпой эле. Жогорку кеңеш Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамдарды күздө карай баштайт. Ага чейин мыйзам демилгечилери бардык сунуш пикирлерди кабыл алып, документти жаңылоого дагы да мүмкүнчүлүктөрү бар. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.